Саламатсыздарбы? Мен Турсунай Керимбековна. Жан дүйнөнү жана ден соолукту дарысыз чыңдоо борборунун жетекчисимин. Биздин борбор бир топ убакыттан бери көптөгөн айымдардын ден соолугунун жакшыруусуна жардам берип келатабыз. Жана ошондой эле көптөгөн кыргыз айымдарда эч кимге айта албаган, ички дүйнөсүндө өзү менен кыйналган суроолор бар. Балдары менен мамиледе кыйналат, күйөөсү менен мамиледе кыйналган айымдар бар. Ажырашуу алдында бир топ убакыттан бери өмүр сүрүп келген айымдар бар. Мына ошондой ички дүйнөсүндө эзилип калган айымдарга дагы биз жардам берип келатабыз. Эмесе өзүмдү кененирээк тааныштырып кетсем. Мен интим гимнастика боюнча тренермин, экспертмин, инструктормун. Бир топ тренерлерди даярдадым жана йоганын эки багыты боюнча жумуш алып барам. Онлайн, офлайн форматта айымдарга сабак берип келем. Ал эми психология багыты боюнча эки багытта билим алдым. Психосоматика жана ислам чейиндеги транзактык анализ боюнча карым катнаш академиясы. Интим гимнастика менен кандай көйгөйлөрдөн арылабыз? Интим гимнастика менен жатынды көтөрүүгө болот, заара кармай албоодон арыласыз, төрөттөн кийин кайра мурдагы калыбыңызга, жаш кездеги калыбыңызга келе аласыз, жел чыгуудан арыла аласыз. Мунун баары сизден көп убакытты талап кылбайт. Жана ошондой эле геморрой, ич катуу, чач түшүү, жатындын буралып калуусу, загипматке, айыздын ооруп келүүсү. Мына ушул көйгөйлөрдөн дагы бат арыласыз. Жатын түтүкчөлөрүнүн жабылып калуусу, спайка жана башка көптөгөн көйгөйлөрдөн интим гимнастика менен арылууга болот. Ал эми йога менен моон ооруларынан арыласыз. Бүткүл ички органдагы сизди кыйнап жүргөн көйгөйлөр акырындык менен чечилет. Моон оорулар боюнча айта кетсем, остеохондроз, гиперлордоз, грыжа, остеоартрит, полиартрит жана башка көптөгөн моон оорулар айыгат, вальгуз, баса белгилеп айтып кетким келет. Биз жөн эле денеден турбайбыз. Ойлоп көрүңүз, бул жашоодо сиздин жөн эле денеңиз жашап атабы же жан дүйнөңүзбү? Денеде кандай көйгөй пайда болсо, бул биринчи жан дүйнө деңгээлинде пайда болгон. Элестетиңиз, адамда баары жакшы боло тура, жан дүйнөсү тынч боло тура ооруп калган адамды көрдүңүз беле? Биринчи бизде стресс башталат. Стресс кантип башталат? Уйку бузулуу, тынчсыздануу, кыжаалат болуу, таарынуу. Мына ошондон кийин бизде көптөгөн оорулар ээрчий баштайт. Бул боюнча кененирээк түшүндүрөм. Жаратуучунун мыйзамдарын эске ала турган болсок, 3 күндөн ашык таарынуу күнөө деп айтылат. Алла Таала биздин денебизди көркөмдөп жаратты. Биздин денебизде иммундук система кызмат кылат. Түшкөн ар кандай вирустук инфекцияларды өлтүрүп турат. Демек, иммундук система организмде кожоюн. Иммундук система өлгөн клеткаларды жаңылап, ордуна жаңы клеткаларды алып келүүгө жөндөмдүү. Сөөк клеткалары 8-10 жылда жаңыланат, ичегиде 6-7 күндө, мээ клеткалары жалпы денебизде өлгөн клеткалардын ордуна жаңы клеткалар келип отуруп, организм жаңыланып отурат. Бул иммундук системанын организмге кожоюндук кылып турган кезинде. Өлгөн клеткаларды апоптоз механизми тазалайт. Апоптоз механизмин иммунитет башкарат. Апоптоз механизми кандай иштейт? Клеткалар өлөт. Өлгөн клетканын ичинен апоптоз механизми дароо иштейт. Өлгөн клеткаларды тазалап жок кылат дагы. Иммунитет өлгөн клетканын ордуна жаңы стволдук клетканы алып келет. Стволдук клетка бул универсалдуу клетка. Кайсыл бир күнү аял өзүн унутуп коет, үстүнө көп жүктү алып алат. Көп көйгөйдү чечүүгө туура келет. Же таарынат, ыйлайт, сыктайт, ар кандай стресске сала турган окуялар болот, шокко салган окуялар болот. Мына ошол окуядан аял чыга албай калат. Бул учурда организмди стресс башкарат. Стресс башкарып турган кезде, демек, организмде стресс кожоюн. Стресс бизге пайда алып келиш керек. Өсүүгө умтулушубуз керек. Жашоонун жаңы тарабын ачууга умтулушубуз керек. Биз стрессте көпкө жатып калабыз. Бул дистресс абалы. Бул абалда көпкө жүрөбүз дагы депрессияга түшөбүз. Депрессияда адам ойгонот. Демек, стресс денелерге сиңет. Депрессияда аял ыйлабайт, эч кимге нааразылыгын билдирбейт, бирок ал күн сайын өзүн ичтен жоготуп барат. Жумушка барат, балдарына тамак берет, сыртынан жылмаят, ичинен кулайт. Жылмайып туруп жашоонун маңызын
таппай калат. Бул учурда иммунитет алсырайт. Анткени организмде стресс кожоюндук кылып турат. Стресс организмде кантип кожоюндук кылат? Стресс апоптоз механизмин буйт жыйынтыгында өлгөн клеткалар топтолот дагы стволдук клеткалар, жаңы клеткалар иштебей калат. Улам өлгөн клеткалар топтолуп отуруп бир органды басып алат жана биздин органыбыздын эмоциябыз менен түздөн-түз байланышы бар. Өлгөн клеткалар көбөйүп отуруп миоманы пайда кылат, муун ооруларын пайда кылат, жана башка көптөгөн ооруларды пайда кылат. Медицина деген бул чоң килтейген илим. Эмне үчүн сиздин бир кичинекей болгон жүгөрүдөй миомаңызды дарылай албайт? Эмне үчүн сиздин вирустук инфекцияңызды жок кыла албайт? Оорунун келип чыгуу себеби демек бул башка. Ооба, болду. Стресс организмде кожоюндук кылды, менде оору пайда болду. Эми мындан кантип чыгам? Эски кетпесе жаңы келбейт. Өмүрдө да, ден соолукта да мына ушул мыйзам иштейт. Өлгөн клеткалар кетпесе, анда ордуна жаңы клетка келбейт. Мына ушул 3 багытта билим алып отурушубуз керек. Психология бул жан таануу. Эмне үчүн көйгөйлөр чыкты? Эмне үчүн көйгөйлөргө туруштук бере албадык? Көйгөйдөн кантип чыгабыз? Чыгуу жолу биздин жан дүйнөнү жана ден соолукту дарысыз чыңдоо курсубузда бар. Демек жан дүйнөңүз жеңилдеди. Жана интим гимнастика жасадыңыз. Гормондоруңуз иреттелди. Аялдык энергияңыз ойгонот. Жана йога менен бүткүл суставдарды, кан тамырларды, стресстен тырышып калган денени бошото аласыз. Мына ошентип организмге кайра иммунитет келет, кожоюндук кылат. Стресс кетет. Анткени стресстин кайдан келгенин түшүндүңүз, кууп чыгардыңыз. Иммунитет келген кезде кайрадан баягы клетканын ичиндеги апоптоз механизми иштей баштайт дагы. Апоптоз клеткалары кетип, ордуна стволдук клеткалар келип, организм жаңыланат. Баягы пайда болгон кистомиомалар кетет. Анткени кистомиоманы пайда кылган өлгөн клеткалар жок болду. Сиз үчүн мүмкүн эмес нерсе Аллах Таала үчүн албетте мүмкүн. Биздин онлайн, офлайн форматтарыбызга катышып аракет кылган аялдар бардыгы жыйынтык алышты. Албетте сиз дагы аракет кылсаңыз сөзсүз жыйынтык аласыз. Үмүтсүз болуп отуруп калууга дагы болот, же табигый жол менен ден соолукту калыбына келтирүүгө да болот. Бузулуп кыйрап калган мамилени кайра жандандырууга мүмкүн. Ыйлап жашай берүү керекпи, же алдыга карай жаркырап күлүп жашоо керекпи? Тандоо сизде. Ар бир айым бактылуу болууга, ден соолукта болууга укуктуу. Мен сизди жан дүйнөнү жана ден соолукту дарысыз чыңдоо курсума чакырам.